Кара-Суу шаарында ички жолдорду жакшыртуу максатында жүргүзүлгөн иштердин алкагында Ак өргө 14 жана Ак өргө 2 көчөлөрүнө асфальт төшөлдү. Жалпы узундугу 1,8 чакырымды түзгөн бул жолдорго заманбап талаптарга ылайык асфальт төшөлүп пайдаланууга берилди. Тактап айтканда Ак өргө 14 көчөсү 950 метр, Ак өргө 2 көчөсү 850 метр. Иш-чарага Кара-Суу шаарынын мэри Ислам Эрмаматов, шаардык кеңештин төрагасы Жаныбек Болотов, мэриянын тиешелүү ишканаларынын жетекчилери жана жергиликтүү тургундар катышты. Шаар мэри Ислам Эрмаматов өз сөзүндө жолдордун сапаты шаардын өнүгүүсүнүн негизги көрсөткүчү экенин белгилеп, мындай иштер алдыда дагы улантыларын билдирди. Жергиликтүү тургундар көп жылдан бери көйгөй болуп келген жол маселесинин чечилгенине ыраазычылык билдиришип, жаңы жолдор аймактын социалдык экономикалык абалына оң таасирин тийгизерин белгилешти. Айта кетсек, бул долбоор Кара-Суу шаардык мэриясынын жолдорду оңдоо жана шаарды көркөндүрүү боюнча жылдык иш планынын алкагында ишке ашырылды.